Биздин кен байлыктар Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин, кыргызстандыктар үчүн иштеш керек бул байлык. Биз бул кен байлыктар, бул минералдык ресурстар, мөңгүлөр, суулар, булар кайра келбейт. Буну биз эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз бул кен байлыктарды сарамжалдуу, үнөмдүү мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштей турган кылып туруп, бул жакшы мыйзамды кабыл алыш керек биринчи. Эки маселе айтылды. Ошонун эң чоң маселеси бирөө бул мыйзам жөнүндө айтылды. Мына мыйзамда коррупция схема түзүп атпайбы? Эгерде сен берсең, биринчи бир ай ичинде бербесең, ошол кенди сен жоопкерчиликке тартыласың деп. Мына буну мен мурунда айтканмын, Осмонбетов. Ушундай мыйзамда бар экен, ушундай жылчык. Ошону бүтүр киргиз деп айтканмын. Бүгүн ал жөнүндө мына айткан жоксуң. Мына лицензиялык макулдар сакталбаган учурларда эски ыкмаларды колдонгон мезгилде буларга шарт коюш керек да компанияларга. Киргенде сен мынандай иштейсиң технология менен. Мынандай лицензия шарттар бар. Ушуну кылсаң иштейсиң, кылбасаң иштебейсиң деп токтото турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Ал мүмкүнчүлүктөр бар да. Буну атайлап коррупциялык схема түзүп алып, ошол тоо кен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилери, орун басалар, ошол жерде кызматкерлер башында туруп өзгө схема түзүп атпайсыңарбы? Мына бүгүнкү берген маалыматында мына чаржайыт бир саясат жок да, эмне кылам деген. Мына бүгүнкү айтылган сөздү Осмонбетов сен айтышың керек болчу, комитет төрагасы. Биз мынандай болуп атат, мынандай кылабыз. 25 мүнөт бердим. Бирөө жазып бергенди келип туруп айтып коюп кетип атасың мага. Мен айттым жана жалын жок деп, жалын жок. Мына тоо кенге кирбеген адам жок. Кирбеген адам жок. Бардыгы тең тоо кенге кирип, ошол жерден байыш, коррупциялык схемага аралашып, ошол жерден тез байып кетишкана максат көздөп жүрүшөт. Буга криминал жүрөт ал жерде. Чиновниктер жүрөт. Ошону көрүп турган эл дагы айтат да, эмне үчүн мен сертификат алышым керек деп. Бул мындай кылып атса, мамлекетке зыян келтирип атса, мамлекет кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына иштебей атса, тоо кен тармагы. Эмне үчүн отурушум керек дейт да. Ошондой кырдаал сүргөн үчүн мына инвесторлорго таза, чыныгы мыкты инвесторлорго шарт түзүлбөстөн, ошол инвесторлор дагы, ошол келген жанакы алып саталардын арасына теңдеп, аларга дагы мына мамлекет имиджине мына терс таасир тийгизип атасыңар. Мына так пландоо жана стратегиянын мына жоктугунан мына ушундай акыбалга келип отурабыз. Мына кайсы инвестор өз укуктары колго албосо, ошол жерге ишеним болбосо, мамлекет тарабынан инвестор корголбосо, ким келип каражат салат келип алып? Ким салат? Тоо кенге 4000 метр, 3000 метр бийиктикке келип ким салат? Дагы ушу келгендерге рахмат. Жок деген ошо келгендерди коргош керек азыр. Таза туура иштеп аткан инвесторлор, салык төлөп аткандарды коргош керек. Силер кайра тазаларды коргобой, аларды кыйнап, силерге коррупция схемага кирип аткандарды колдоп атпайсыңарбы? Мына мисал 41 лицензия алып атат бир адам. 41 лицензия алып атат. Эмне деген шумдук? Болгондо алтын кендер. 41 алтын кен лицензия алып атат. Ушул өзү айтып турат да. Тоо кен боюнча комитеттин ичиндеги коррупциянын барын тең. Ошого мыйзам жол берип атат да. Ошон үчүн азыр бул боюнча абдан ыкчам чаралар көрүш керек. Болбосо бул өлкөбүздүн келечегине, калктын турмушуна абдан жаман таасирин берет. Мына ошон үчүн бүгүн ушу коопсуз кеңештеринен алып чыктык. Биринчи эмне кылыш керек? Мына биринчи өкмөттүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштеп жаткан компанияларга аларга шарт түзүш керек. Кайсы жерде аткаруу бийлик иштеп жаткан тиешелүү мамлекет органдары жана жергиликтүү бийлик туура саясат жүргүзүп, түшүндүү иштен жүргүзсө, эл түшүнүп атат. Элге ачык айкын айтып берсе, бул эмне компания, эмне иш кылып берет, эмне жасап берет, кандай иштейт деп айтып берсе, эл колдоп атат. Кайсы жерде бүдөмүк болсо, талаш тартыш болсо, ошол жерде мына талаштар чыгып атат. Ошон үчүн бул маселеге катуу көңүл буруш керек. Андан кийин тартиптик уюштургандарга жол бербөө боюнча укук органдарда бул боюнча катыш алып барышыңар керек. Ансы болбойт. Мына кече ушуга чейин жеттик, тоо кенди пайдаланып, коңшу мамлекеттер менен биздин мамлекетти карама каршы кылган аракеттер болду. Аракет ачык айтып атышты.
саясий провокаторлар чыгып алып туруп, өзү санын билбейт, 60 000 кыргыздын кыздарына турмушка чыккан дегенге чейин туура эмес маалыматты берип атышпадыбы. Мына азыр айтып кеттим, 18 000 ашык адам иштеп атат Токенде. 12 миллиардка сомго жакын салык төлөп атат. Ушуну көбөйтүүнүн үстүндө иштейли да. Эгер инвестиция келбесе, миграцияда бакырабыз. Мына ошол эле провокаторлор бакырат, сырттан 8 000 мигрант киши адамдар жүрөт деп. Ошол эле келимизде ошол иштеп аткан инвесторго каршы саясат жүргүзүп атышат. Ал сырттан инвестор алып келбесек, аны кайдан жумуш орнуна түзөбүз? Кайдан инвестор алып келип экономиканы көтөрбөсөк, айлыкты көтөрөбүз, мугалим менен врачтардыкын? Кайдан көтөрөбүз? Ошо провокаторлор береби? Каражатын бербейт алар. Алар только 20 жылдан бери саясатты чүйлөп жүргөн провокаторлор кээ бири. Дагы ушундайга чейин барып атышат, Шанхай кызматташтык уюмунун мына бизде болот. Биз төрагалык кылабыз азыр. Бишкекте өтөт. Ал жерде абдан чоң маселелер чечилет. Чоң маселелер. 12 мамлекет келет. Миллиарддаган өлкөнү башкарган, экономика 2-нчи орунда турган, 6-нчы орунда турган державанын жетекчилери келет. Алар менен бул жерде 2 күн болушат. Кээ бирлер мамлекеттик визит менен келет, 2 чоң мамлекеттин жетекчилери. Алар менен бу жерде сүйлөшүп көп маселе чечилет. Көп жылдан бери чечилбей жүргөн маселе сүйлөшүүлөр болот. 2 тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Мына ушуга дагы өтпөсүн деп аракет болуп атпайбы? Мына азыр Шанхай кызматташтык уюмдун ар тармактан жетекчилери келип атат. Жакында мына Коопсуздук кеңешинин секретарлары келет. Бүт министрлер келип атат. Ал жерде сүйлөшүүлөр көп маселе чечилип атат. Биздикилер барып атат ал жака. Ана ушундай мезгилде мындай алган туура эмес да. Мына кээ бир Кытай республика айтат, бул экинчи экономикасы дүйнө жүзүндөгү. Бул технологияны Кытайдан, инвестицияны коңшу биз эмес, Африка тартып атат, Африка өлкөлөрү. Чоң ишканалар куруп атышат. 1000 километр алыс тургандар. А биз жаныбызда Кызыл Суу Кыргыз автоном областы бар. Кытайда биз менен чектеш. Ошол менен мамиле түшөк дагы келет инвестиция. Мына алар айтып атат, кыргыз туугандарда эмне болуп атасыңар деп, биздин жашоо жакшы эле деп. Аяктан бакырып атасыңар дейт. Мына бизде жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы коңшу деген сөз бар. Ата-бабадан бекер алган эмес бул сөз. Биз ошол технологиялар дүйнөбүздү колдонуп аткан. Ошо инвестицияны алып келип иштетишибиз керек. Провокация кылгандарга, аларга жол бербейбиз. Элди ачкырам, бардыгын ачкырам, ага жол бербегиле. Биздин ниетибиз ак, ниетибиз таза. Биз кантип эле мамлекетибизди башка бирге тебелеп тепсетип карап туралы. Иштеп атат мамлекет органдар. Күнүгө иштеп атабыз, көзөмөлдөп атабыз. Мәселе ал коңшу мамлекет эмес, мәселе бизден коррупциялашкан Кыргызстан ичиндеги тойбогон байлыкка наркы дүйнөгө көтөрүп кетем деген акмактардын эсебинен мына мамиле ушундай болуп атат. Алар кредитти, грантты берип атышат, каалашынча, сурашынча берип атышат. А бирок ошону кандай пайдаланып атат? Мәселе бизде да, бизде. Өзүбүздө болуп атпайбы? Бир ал эмес, башка мамлекеттерден келип атат азыр мына. Россиядан көбөйүп азыр, 3 эсе көбөйдү. Туркиядан азыр инвестиция 80% көбөйдү. Биз аларды да коргошубуз керек. Мына чүйгө абдан жакшы ишкана келип атат, Жалал Абадка кетип атат, Ош жака кетип атышат. Ал жумуш орунда, ошол жерге курса, салса, аерге ошо 1000 киши иштесе, айлыгын берсе, ошодон салык төлөсө мамлекетке эмнеси жаман? Ал көтөрүп кетет да. Биздин жер, эл, биз калабыз да ушул жерде, биз ушул жердебиз да.